Учурда Бишкек шаарына курула турган жаңы стадиондун түрдүү эскиздери социалдык тармактарга жарыяланып, коомчулук тарабынан кеңири талкууланууда. Анын бири эл аралык футбол федерациясынын талаптарына ылайык иштелип чыккан жергиликтүү архитектор Рахатбек Байтелиевдики. ФИФАнын талаптарынан абдан көп талаптары бар. Ошол кайсыл жерде розетка, умывальниктери, жуунчу жер каягына болуш керек дегенге чейин бар да. Бирок негизги талаптарын айта кетсек, бул таза футболдук арена болуш керек. 30 000 кишиге ылайыкташкан жаңы стадиондун өзү долбоор боюнча 6 гектар жерди ээлейт. Бирок аянттын тегерек четине автоунаа токтотуучу жай, футбол академиясы, чуркоо үчүн жол салуу жана башка административдик имараттар үчүн кошумча 25 гектар жер керек. Астынан жылыткычтары болуш керек. Баягы жаганда дренаж деп коет, ошонун баары суу толбогондой, агып кетип, сиңип кеткендей бардык системалар болуш керек да. Анан ошондой коноктор көргөндө деле бул кыргыздардын стадиону экен, өзлөрүнүн колоритинде жасашкан экен деп, ушундай эсте каларлык бир форма болсо деп ойлогон элем да. Анан бул ортодо түндүктүн элементтерин кичине элестетет, ууктарын окшош болуп. Байтелиев стадионду шаардын чыгыш тарабына, Ахунбаев менен Анкара көчөлөрүнүн ортосуна курса ыңгайлуу болоорун айтат. Эл аралык талаптарга шайкеш келген спорт аянтчасына Кыргызстан өтө муктаж. Андыктан борборго футбол аянтчасын куруу зарылдыгын мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Азия кубогунан кийин Кыргызстанды футбол боюнча курама командасын куттуктап жаткан учурда билдирген. Я правительству Кыргызской республики совместно с Федерацией футбола предлагаю разработать программу развития футбола нашей страны. Я недавно говорил по этому вопросу с премьер-министром, и в рамках программы нам нужно построить в Бишкеке новый футбольный стадион международного уровня. Мы над этим будем работать. Өлкө башчысын кубаттап, өкмөт башчысы да шаарга жаңы стадион куруларын ишенимдүү айтып өткөн. Мындай аракетке спортчулар эле эмес, күйөрмандар кубанып, жакшылыкка үмүт артышууда. Азыр мына кыйкырып атасыздар, стадион деп. Мен ойлойм, стадион болот. Аянтчанын курулушуна инвесторларды тартуу боюнча учурда кызуу аракеттер көрүлүп жатат. 1 март күнү бул багытты көздөгөн алгачкы жолугушуу болмокчу. Биз азыркы күнү бардыгын чогултуп бүттүк. Эртең биз кызыктар болгон жактарды жана ошондой эле бизге өзү катышам дегендерди чогултуп, ошол жерден талкуу салайлы деп атабыз. Белгилей кетсек, Кыргызстанда болгону 2 стадион бар. Анын бири Борбор калаада, экинчиси Ордолуу Ош шаарында. Бишкектегиси 1941 жылы курулган. Кыял Шаршеева, Нуркамил Асанов, Коомдук 1 канал.